Обода Лондон BBC саламатсыздарбы. Эл аралык жана спорт жаңылыктары менен тааныштырып Эрмек Максутова. Афганистандын баш калаасы Кабулда президент Ашраф Гани элге кайрылып жатканда согушкерлер ракета чабуулун жасады. Советтер Союзу Прагадагы чоң каршылыкты баскандан бери 50 жыл өттү. Дал ошол окуяга катышкан советтик жоокер менен чехиялык диверсант биринчи жолу бет келди. Лондондон чыгышында арылардын добушу такай угулуп турган мечит жөнүндө. Кабулда аскер базасына чабуул жасады деп шектелген согушкерлер өлтүрүлдү. Кеминде 3 киши өлкө президенти сүйлөп жаткан маалда президенттик сарайга жакын жерде чабуул жасады. Элди курман айты менен куттуктап жаткан чакта ракеталардын жарылганы угулуп турду. Президент Гани кабагын касымдебей куттуктоосун жыйынтыктап башка сөз көттү. Алар кан төгүп биздин элдин жүрөгүнүн үшүн алат деп ишенет. Эгер алар дале ушундай ойдо боло турган болсо, катуу жаңылышат. Демек алар ойлонушу керек. Коопсуздук күчтөрү бул аймакты көзөмөлдөгөнү менен жардыруулар токтой элек. Ракеталар Кабулдун эң коопсуз жана кайтарып алынган аймагына түштү. Бул элчилик менен өкмөт имаратынын айланасы. Расмийлер бери дегенде 3 жолу чабуул болгонун айтууда. Алардын бири президенттик сарайга жакын болгон. Миномет чабуулдарынан полициянын 2 кызматкери жеңил жаракат алып, аймактагы коопсуздук күчтөрү тарабынан бардык террористтер жок кылынды. Бул чабуул президент Афгани Талибан кыймылы менен 3 айга ок атышпоону макулдашканын жарыялагандан эле эртеси болду. Бирок муну талибандар кылган кылбаганы так белгисиз. Курман айт күнү болгон соңку чабуул тынчтыкка бир топ эле кедергисин тийгизчүдөй. Советтер Союзу Прагада катуу каршылыкты басканына 50 жыл болду. 200 миңден ашуун советтик аскер Чехословакияга кирип барып, либералдаштыруу аракеттерин тыйган. Мурдагы советтик аскер менен чех диверсанты 1968 жылкы окуяны эскерүү үчүн жолукту. Танктар шаардын борборуна чейин басып кирип, бардык жерде оор куралдуу күчтөр. 1968 жылдын 21 августунда Праганын эли таңды ушинтип тозгон. Коммунисттик Чехословакиянын либералдуу реформаларды баштоо аракетине бөгөт коюу үчүн Советтер Союзу 200 миңден ашуун аскерин жөнөткөн. Ёлки-палки, здравствуй. Здравствуй, дорогой. Ал кезде мындай кол алышы мүмкүн эмес эле. Өлкөнү басып алууга катышкан парашютчу десант Алим бул аракетке каршы турган чех диверсант Фердинанд менен кездешти. Алгачкы жолу жолугушуп, 1968 жылы алар бири-биринен болгону 1 чакырымдай аралыкта болгонун билишти. Согушта жабыркагандардын арасында чехтер, орустар да болгон. Бирок чыныгы куралдар силерде болчу. Бир да чех жоокери орустарды аткан эмес. Нам было полностью запрещено первыми стрелять. Бизге биринчи болуп ок атпоо буйругу берилген. Кимдир бирөө бизди көздөй ок чыгарганда, асманды көздөй атып жооп кайтарганбыз. Анда кандайча болуп кеткен? Имараттагы тешиктерди көрдүңүзбү? Биздин улуттук музейди көргөзөм. Эмне үчүн мындай кылгансыңар? Билбейм. Андан бери 50 жыл өтсө да Чехияга Орусиянын таасири дали күчтүү. Чех президенти Милош Симан ачык эле колдоп турат. Коопсуздук боюнча эксперттер жанданып келаткан Орусия кайрадан коркунуч алып келиши мүмкүн деп тынчсызданууда. Орусия согуштун жаңы түрүн колдонууда, дейт Прагадагы Чарльз университетинин улуттук коопсуздук боюнча эксперти Томас Кусера. Жалган маалымат таратуу өтө таасирлүү. Бул керек десе, айрым учурда саясий маанайды түзүп коет. Праганын бул пиваканасындагы орусиялык жаштар Москвага караганда Европага көбүрөөк ыкташат. Я не встречала ни одного чеха, который прям максимально позитивно. Орустарды жакшы көргөн бир дагы чехти жолуктура элекмин. Ар кимдин өзүнчө себеби бар. Бирок негизги себеп Путин жана анын саясаты. Путин и вся его политика.
СССР басып алгандан 50 жыл өтсө да Путиндин соңку убактагы агрессивдүү тышкы саясаты дагы бир жолу бул жерде Россия менен Батыштын ортосундагы мамилелерди чыңалтууда. Сиз көрүп жаткан BBC, эми күндүн башка кабарларынын тизмеги. Индиянын түштүгүндөгү Керала штатынын расмийлери суу ташкындын айынан 1 миллион киши үйсүз калып, утурумдук лагерлерге жайгаштырылганын билдирди. Тез жардам жана куткаруу кызматкерлери аймактан чыга албай калгандарды куткаруу иштерин улантууда. Мьянманын де-факто лидери Ан Сан Су Чи Бангладешке качкан рохинджа мусулмандары коопсуздугунан коркпой өз ыктыяры менен келүүсүн каалай турганын билдирди. Ал репатриация келишимине карабай Бангладеш качкындарды артка кайтарып берген жок деп Бангладеш өкмөтүнө нааразылыгын билдирди. Microsoft компаниясы Вашингтондун демократия жана кибер коопсуздук тармагында иш алып барган аналитикалык уюмга Орусия кибер чабуул кылып жаткан жеринен токтотуп калдык деп билдирди. Компания АКШ Сенатын туурап иштеп жаткан жалган 6 сайтты аныктап, бул сайттар Кремль менен байланышы болгон деп билдирди. Арылар азайып, чаңдаштыруу токтосо, жалпы өсүмдүктөр түшүмсүз калып, дүйнө жүзү боюнча азык-түлүк тартыштыгы күчөп, жаныбарлар менен адам баласы ачкачылыкка кабылат. Лондондун чыгышындагы бир мечиттин чатырында арылардын 7 уюгу бар. Балчынын айтымында, алардын балындагы азыктар аллергиясы барларга жардам берет. Лондондун Уайтчепел аймагында зуулдаган дүндөр чыккан жер бар. Бирок аны барып көрүү керек. Лондондун чыгышындагы мечиттин чатырында 7 балчелек орнотулган. Аларды Сальма жана Халил карашат. Жергиликтүү бал. Өзгөчө иштетилбеген бал аллергияга жардам бере алары тууралуу окуганмын. Себеби анда гүлдүн чаңчалары калат экен. Биз бул жерди таап балчелектерди койдук. Балдын даамы өзгөчө. Дүкөндө сатылган балдан абдан айырмаланат. Жай мезгилинде арыларды салкын жерде кармоо керек. Андыктан алар муздак суу чачып турушат. Халил арыларды чатырдын үстүндө кармоо жергиликтүүлөр үчүн да жакшы экенин айтат. Ата бабаларыбыз айлана чөйрөгө кандай кам көрүп келсе, биз да табият менен таттуу мамиледе болушубуз керек. Айлана чөйрөгө кам көрүү, жаратылышка туура мамиле кылуу керектиги динде да айтылат эмеспи? Учурда кам көрүүнүн ордуна көбүрөөк булгап жаткандайбыз. Адамдар бул тууралуу көп ойлонгулары келбейт. Бирок биз кайда болбосун табият менен чогуу жашаса болорун жана аларга кам көрүү керек экендигин айткыбыз келет. Сальма жана Халил 2011-жылдан бери бул жерде 400 000 бала багып пайдасын көрүп келүүдө. Эми спорт жаңылыктары. Премьер-лигада Ливерпуль Кристал Паласты 2-0 эсебинде жеңди. Джеймс Милнер биринчи тайм аяктап калганда пенальти тепсе, Садио Мейн кошумча убакытта дагы бир гол киргизди. Эми Ливерпуль 6 упайы менен башка 5 топтун катарына кирди. Дүйнөнүн эң күлүгү делген Усейн Болт чуркоодон футболго өтөм деп жаткан чакта, андан күмөн санагандардын оозун ачыра турганын билдирди. Усейн Болт учурда австралиялык Central Mariners аттуу футбол командасы менен машыгуудан өтүүдө. Бирок көптөр андан чебер футболчу чыкпайт деген ойдо. Mariners командасы өткөн сезонду начар көрсөткүч менен аяктаган эле. Жаңылыктардын соңунда булар башкалардын колунан келбей турган ишке киришти. Минтип майланган турникке чыкмай. Жакартада өтүп жаткан Панжант Пинанг аттуу Азия оюндарынын бул тамашалуу мелдешинде жеңүүчүлөргө велосипед сыяктуу байгелер берилет. Байгеге улам жакындаган сайын майланган трубанын башына жете албай жылмышып түшүп калып жатышты. Бул жана башка жаңылыктар азыр интернет сайтыбыздын башкы бетинде турат. Дарегибиз BBC Kırgız.com сайтыбыздан жаңылыктарды окуп, радиобузду да уга аласыз. Сиздер менен мен Эрмек Максутов болдум. Саламатта калыңыздар.